Автобус, троллейбустарга колдонула турган карта 3 түрдүү чыгат. Биринчи кызыл түстөгү пенсионерлер менен майыптыгы бар, социалдык жактан камкордукка алынган жарандарга берилет. Биринчи карта бул кызыл түстөгү жеңилдетилген категорияга берилчү карта. Бул картага бул жерге сүрөтү жайгаштырылат, бул жерге атайын номери бар, жана фамилия, аты жөнү дагы. Азыркы учурда пенсионерлердин дээрлик 90% алды. Күнүнө бир аз-аздан алып жатат. Мурункудай чоң кезектер жок. Экинчи жашыл түстөгү карта мектеп окуучулары үчүн чыгарылды. Муну алуу үчүн ата-энелер азыртадан мектеп жетекчилиги менен байланышып, алдын ала буйрутма бериши керек. Окуучулук картанын баасы 50 сом, балансында мунун 11 сом бар. Алгандан кийин бул башка карталардан өзгөчөлүгү, бул жерде атайын электрондук проездной бар. Окуучулук 240 сомго бир айга тариф катары электрондук проездной коштуруп алса болот. Коштургандан кийин бир айдын ичинде лимити жок, чексиз түрдө колдонсо болот. Муну алуу үчүн биздин www.tulpar-kart.kg сайты бар. Ошол жерге ата-энелер онлайн түрдө билдирме калтырат. Билдирме калтырып туруп, 10 иш күнүнүн ичинде биздин адистер билдирмени карап туруп, картаны даярдап чыгат. Даярдагандан кийин ошол телефонго чалып туруп, ушул жерге чакырып туруп, анан картаны беришет. Үчүнчү көк түстөгү Тулпар картасын бардык жарандар колдоно берсе болот. Максат элди электрондук төлөмгө көндүрсөк, сол чөнтөккө кетчү төлөмдөр тыйылат. Бюджетке түшө турган акчаны тунук кылсак деп жатат. Бул үчүн Бишкектин шаар бийлиги 20 августтан тарта атайын акция өткөрүп, картанын баасын 30 сомдон сатып, алгачкы жол кире төлөмүн дагы бекер кылганга камынууда. Андан тышкары жол кире төлөмдөрүн Visa, L-Card банк карточкалары менен төлөгөндө система дагы иштей баштады. Алган эмес смартфон көтөргөн ар бир жаран жол кирени телефон аркылуу эле төлөгүдөй болсун деп жаңы тиркеме дагы иштелип чыкты. Азыркы мына уюлдук телефондорго атайын өзгөчө эме бар, приложение. Ошолор менен киргизип, ошол телефондон эле QR код менен төлөгөндөй кылып атабыз. Троллейбуста болобу, автобуста болобу QR коддор болот. Ошого келип эле телефон такайт, ошол жактан эле анан акчасы жака түшүп калат. Балансынан кетет. Негизи автобус, троллейбуска кирген ар бир төлөм 11 сомдон алынат. Эгерде мындай транспортко бир күндө бир нече жол түштө же үй бүлөдөгү бардык адамдар колдоно бергидей болсун десе, жол билети үчүн 680 сомду бир төлөп салып, бир ай бою каалаганда чексиз колдоно берсе дагы болот. Тариел Чуңгулов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.